Бүгүн бүткүл дүйнөлүк интернетке байланышкан тыкыр көзөмөл тагыраагы киберцензурага каршы күрөшүү күнү. Бул киберцензура Кыргызстанда акыркы жылдары тездик менен жайылып жаткан көрүнүш. Мисалга алсак, бирөөнүн үстүнөн шакала чегип, же тескерисинче интернет колдонуучулардын талаандысында калуу, түгүл уртокмокко калуу дегенди түшүндүрөт. Эске салсак, киберцензура көпчүлүк убакта фейк маалыматтардан башталат. Где-то примерно в 12:30, когда я проходил варку, шел в офис. Киберцензурага кабылгандардын бири иликтөөчү журналист Болот Темиров. Бирок фейк маалымат эмес, атайын иликтөөнүн артынан уртокмокко кабылган. Бул мындай көрүнүштө мыйзам талаасында сүйлөшө албагандар же арты таза эместер уюштурат дейт. Ошо 4 саат 4-тө биз сайтка илсек, 4:30 бизге хакерлер атака башталды да, DDoS башталды. Анан кийин башка сайттар биздин материалды колдонуп көчүрүп алгандарга дагы сайттарга хакерлер басым жасашты. Андан кийин бир айдан кийин мага 3 бала кол салышты. Никогда Токобекову, Тимирлану ничего не доверяйте. Дагы бир киберцензуранын курмандыгы болгон интернетте чуу жараткан видеосу менен таанымал Даниэль Абжиев. Ал Жогорку Кеңештин депутаты болгон Алиярбек Абжалиевдин баласы Темирлан Төрөбеков менен кайым айтышып, аягында камакка алынган. Бирок айрым интернет колдонуучулар Ажиевди ашыкча уят сөздөрү менен коомчулукка сөгүнгөн десе, апасы Сайкал Ажиева экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы болгон үчүн сот ушундай чечкен деп нааразы. Сот териштирүүлөр эч териштирбестен өзүм билемди кылып сот учурунда 6 ай отурду. Пандемияга шылтоолоо эч качан суралбастан отурду. Аябай сабоолор болду. СИЗОлордо көп эле куугунтуктар болот экен, боло берет экен. Эми аны Алла өзү эле бербесе, Сооронбай Шариповдун өзүнүн башына мүшкүл келди. Эми ошо эл астында жооп бериш керек. Мен мисалы жанында туруп карагым келет да, бир эле сөз айткым келет. Кыргыз элиме менин дагы аябай мындай көп өзүм жалгыз бой эне катары элдерден жардамды аябай күттүм да. Эми жокто энди продукт алгандар кичине чыгат бекен деди. Кандай гана абалда болдум. Мен аны сөз менен айтып жеткизе албайм. Мен даже ошо бизге жамандык кылган Сокенин куда сөөктөрү болсо да мен аларды кечирдим. Ошол эле учурда интернетте көп убактысын короткон журналист Олжобай Шакир Кыргызстандагы интернеттеги маалыматтарга мониторинг кылганына 2 жылдын жүзү болду. Бирок акыркы жылдары сөз эркиндигине кысым болуп жатканын айтып, мындай көрүнүш жаман бүтөөрү менен билдирди. Сөз эркиндигине, ой эркиндигине мындай ошо закондорду бетке карманып, жана эле себеби оозго келгенди оттоп атат, анан капкактагыны дегенди бетке кармайт. Эл бизде интернетте эркин колдонулуп калды Кыргызстандын баардык аймагында. Анан элдин буусу жели чыгып атат да. Соц тармактарда эгер 90-жылдар болсо, совет мезгилинде деле ушундай эсте фейсбуктар же башка твиттер сыяктуу каналдар, соцсеттер болгондо эл ошондо деле буусун чыгармак. Биз жаңы интеграциянын заманында, глобализациянын шаарында интернетти көрбөгөн, баягы ат көрбөгөн мини өлтүрөт болуп, интернетти көргөндө элдин баары буусу чыгып атат. Андан элди караңгы дегенге да болбойт, билим дегенге да болбойт. Билим деңгээлде. Ошол эле учурда киберцензурага кабылбай, ар ким өз билгенин соц тармактарга жайылтып жүргөндөр бар. Бирок алардын көпчүлүгү фейк аккаунттар экенин серепчилер айтышат. Ал эми атактуу же катталуучусу көп адамдардын ою көпчүлүккө же каршы тарапка жакпаса, киберцензура пайда болуш экенин билдирет.